мектепте окуп жүргөндө эле информатикага аябай кызыкчуу болчумун. Окуунун бүткөндөн кийин Нарын мамлекеттик университетинин информациондук технологиялар факультетине тапшырып, инженер-программисттик адистигин аяктадым. Ал жакта окуп жүргөндө эле айылдагы өзүмдүн мектебимде практикадан өтүп, мугалимдик кесипте иштеп, кийин Нарын шаарындагы Валерий Павлович Чкалов атындагы орто мектебинде да иштегем. Кийин окууну бүткөндөн кийин бизнес менен алектенип, жеке ишкерлик кылып жүрүп, өзүмдүн жакшы көргөн сүйүктүү мугалимдик кесибиме кайра жакын карата эле кайтып келдим. Жалгыз эле мугалим болбостон, президентибиз бул жылды санариптештирүү, региондорду өнүктүрүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялаганына байланыштуу биздин мектепти санариптештирүү тапшырмасы берилген. Бул жылы электрондук журналды киргиздик. Бул электрондук журнал мугалимдер тарабынан толтурулуп, тапшырмалар тапшырылып, жазылып, тапшырмалар жазылып, темалар берилет. Ошол эле системада ата-энелер окуучусунун расписаниясын көрүп, тапшырмаларын көрүп, жана кайсыл сабактан кандай деген баалап аткандарын көргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Азыркы учурда турникетти ушуга кошконго аракет кылып атабыз. Бул ар бир окуучунун өзүнүн чиби бар мектепке кириш үчүн. Ошол картасын турникеттин аппаратына окутканда дароо ата-энесине саат канчада келгендиги тууралуу билдирүү барат. Жана мектептен кетип атканда дагы мектептен кеткендиги тууралуу билдирүү барат. Ушуну биз электрондук журналдын ичине интеграция кылуунун үстүндө иш алып барып жатабыз. Эмне үчүн 11ге чейин деп берип атабыз? Себептен 11ге чейинкилер 1ден 10го чейин санды жазат. Кийинкиси I сап менен жазса, J строка менен жазат. Экөөнүн ортосунда I'ды J'ге көбөйт дейбиз дагы. Print деп туруп, эч кандай параметрсиз кашаны көрсөтсөк, биздин жанагы Пифагордун теориясы чыгып берет. Ондан кийин 2, 4, 6, 8 чыкты. Андан кийин кайсы чыкты? Демек менде деген башламан чыгып калыптыр. Булардын көбөйтүндүсү чыгыш керек болчу. Мен могул жерде жок, убагы туура экен. Карасаң, андан кийин 10го чейинки бул 1дин көбөйтүндүсү чыкты, анан 2нин таблицасы. Түшүндүм агай. Монусун деген кылыш керек болчу да. Бул жайнак агай программаны үйрөтүп атканда, мындай болуп көрбөгөндөй түшүнөсүң да, өзүң ошонун ичинде жүргөндөй болуп эле. Мына мисал үчүн бүгүн биз Python программалоо тилинде программа иштедик. Жана ошондой эле мен бул жерде аябагандай сонун түшүндүм. Жана оор мисалдарды, эсептерди бизге аябагандай жеңил тил менен түшүндүрүп берет экен да. Бул жерде эмне деп жазылып атат? For I in range мурунку сабакта да билгендей эле, мисалы үчүн кандайдыр бир сандарды чыгарыш үчүн range функциясын колдонобуз. Бул жерде 1ден 11ге чейин деп атат, 1ден 11ге чейинки сандарды жазат. Мугалимдерди санрак программасына окутуп, үйрөтүү боюнча жумуш толук мага жүктөлгөн. Ошол себептүү мен сабак бергенден тышкаркы убакта эртеден кечке ушул мультимедиалык лабораторияда отуруп, баарына суроолоруна жооп берип, билбеген жерин көрсөтүп берип, иш алып барып келе жатам. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кытай тарап бизге смарт-класс ачып берүүгө милдеттендирилген. Биз ошонун эки тараптуу келишимдин негизинде азыр Кытай тараптан келе турган техниканы күтүп атабыз. Ал тараптан дүйнөдөгү эң акыркы чыккан үлгүдөгү техникалар келмекчи. Алар смарт телевизор, окуучулардын ар бир 20 окуучуга дайындалган окуучунун столу деп коет. Анын ичинде атайын монитор, проводсуз байланышкан ресиверлер камтылат. Атайын бир сканер бар. Сканер деген мындай биз көрө элек бир устройство. Анын астына китепти алып келип койсок, ал камера сыяктуу үстүдөн аралыктан көрүп, биздин экранга ошо китептин бетин чыгарып бергенге мүмкүндүк берет. Жалгыз эле ал эмес, аны PDF форматында, сүрөт форматында, видео форматында өтө көп мүмкүнчүлүгү бар. Каалаган форматта сактап алып, электрондук түргө өткөрүүгө мүмкүндүк бере турган түзүлүштөр келет. Атайын серверлер келет, толук билим берүү системасын автоматташтырууга абдан чоң салым кошо турган бир класс ачылганы турат. Ошол класстын ачылышына жоопкер катары дагы мени бекитишкен. Себеп дегенде биз окубай койсок, биздин окуучулар бизден ашып алдыга өтүп кетсе, тенденция бузулуп да калышы мүмкүн. Ошол себептүү
дайым өзүмдү өнүктүрүп, жаңы нерсени окуп, үйрөнүп турганга далалат кылып, аракет кылам. Биздин мектеп менен Голландиянын Скунховен шаарындагы Скунховен колледждин ортосунда меморандум түзүүгө жетиштик. Бизге бул жылы биз тараптан окуучуларды ал тарапка алып барып, 10 күн окутуп, жана андан тышкары 5 күн Европаны кыдырууга мүмкүндүк болду. Ошол окуучуларды жетектеп барып келдим. Буга барып келишиме себептердин бирөөсү мен англис тилин эркин сүйлөгөндүгүм түрткү болду. Себеп дегенде Голландияда англис тили жана өздөрүнүн тилинде гана сүйлөшөт. Бизде барган жалаң окуучулар англис тилде кыйын мыкты билген окуучулар тандалган. Ал тарапка барганыбыздын максаты Европа менен Кыргызстандын ортосундагы билим берүүнү салыштыруу. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Журналда отуруп атасыздарбы? Билими терең жаштардан деп айта алам. Өз кесибин абдан жакшы көрөт. Мугалимдик кесипти абдан баалайт. Мугалим болуп мен ушундай жакшы иштерди аткарсам, Кыргызстандын билим берүү тармагында бир жаңылыктарды, өзгөчөлүктөрдү киргизсем деген өзүнүн бир абдан чоң максаттары бар. Предмет боюнча 7-8, 9 класстарга китеп жазып жатабыз. Анын ичинде 9 класстардын китебин жазуу ишин алып барып жатам. Эгер ушул жакшы ийгиликтүү ишке ашып, кийин апробациядан жакшы өтө турган болсо, балким 9 класс китебинин авторлорунун бир катары көрүп калышыңыздар мүмкүн. Бул өзүнчө жөндөм деп айтсак болот. Муну мен англис тилге аябай кызыккан себептүү мен мектепти бүткөндө эле англис тилде эркин сүйлөчүмүн. 11-класста. 11-классты бүтүп атканда Advanced Level деген тестти тапшырып, сертификат алгам. Биз Жайнак агайды ушул мектепке суранып иштеп бериңиз деп иштеп атат. Экинчи жыл болду иштегенине. Бардык ушул багыттар боюнча электрондук китептерди түзүү боюнча информациялык системаны мугалимдерге курс окутуп атат. Кайсы бир жалпы окуу процессинде компьютердик технологияны колдонуу боюнча эң жакшы ойлор бар. Ошон үчүн бул мугалим бизде эң алдыңкы рейтинги, эң алдыңкы жогорку биринчи орунда турат десем мен жаңылышпайм. Себеби мына азыр дагы бир проект боюнча Шостун аймагында чечилген рамочный соглашение боюнча бизде смарт рум деп бир акылдуу класс түзүлүп атат. Ошолго бүт керектүү болгон жабдыктарды, технологиялык жабдыктарды ушул Жайнак агай бүт баарын башкарып атат. Себеби дагы бир артыкчылыгы англис тилин кыргыз тилде билгендиктен ошол Кытайдан келген волонтерлор менен жанагы ошол проект боюнча англис тилинде эркин түрдө пикир алмашат. Мына ушул дагы артыкчылыгы бар. Анан дагы биз келечекте мына азыр 7-8-9 класстардын информатика китебин жазып ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бул авторский коллективге дагы кошулуп 9 класстын информатикасын жазууда өзүнүн зор эмгегин же болбосо күнүгө эмгекчил экендигин көрсөтүп атат. Башкаларга салыштырмалуу 9 класстын китеби азыр мазмуну жакшы толукталып жазылып бүтүп калды.
информатика сабагын билүүдө компьютерщик да болуш керек, математик да болуш керек, жана башка предметтердин да баарын камтыган предмет катары кабыл алсак туурараак болот деп ойлойм менимче. Мен өткөндө Голландияга барып келдим деп айтып өтпөдүмбү? Ошондо сиз эмне мугалимсиз деп сураганда мен информатика сабагынан мугалиммин дедимби? Алар болсо таң калышты. Эмнеге таң калып атканын сурасам, аякта информатика деген предмет жок экен. Анан кайра мен таң калып, эмнеге информатика деген предмет жок деп сурасам, алар айтат, бизде мектепке жана башталгыч класска келгенде колдонуучу катары колдонуп калышат. Информатика сабагын үйрөтүүнүн муктаждыгы жок дейт. Чоң класска келгенде бизде атайын курстардан окуп өткөн адистер сыяктуу билип колдонуп калышат экен. Себеп дегенде аларда компьютерди деги эле информациялык коммуникациялык технологияларды колдонуу алардын жашоосунун бир бөлүгү катары эсептелип калыптыр. Ал эми биз болсо теңибиз ошончолук колдонсок дагы теңибиз үйрөнүшкө баары бир муктаждык болгон себептүү муктаждык бар экени көрүнүп турат. Эми бул информатиканын сабагында дагы өзүнүн атайын темалары кетет. Мисалы үчүн программалоо тили деген эгер кызыккан адам болсо аябай кызыктуу тема, анча информатика предметине кызыкпагандар үчүн бир аз оорураак тема. Ушул программалоо тилине келгенде кимдин кызыккан кызыкпаганын көрүп алсак болот. Башка темаларга келгенде, мисалы текстик редактор деген сыяктуу, же болбосо модельдөө деген сыяктуу, же болбосо графикалык редактор деген сыяктуу темаларга келгенде баарынын кызыгуусу сабактан сабакка сайын артып, биринчи сабакта үйрөнгөн нерсесин экинчи сабакта колдонуп, балким өздөрүнө сабактан тышкаркы суроолор болсо, суроолорун берип, аларга жооп алып, окуп келаткандарын көрүп атабыз. Жанагы айтып өткөндөй эле, мугалимге классынын тизмеси чыгат, жана кайсыл даталарда сабак өткөндөрү чыгат. Январда болуптур. Бул жерге баа коюш үчүн кадимгидей эле 1, 2, 3, 4, 5 деген бааларды коет. Эгер сабакта жок болсо, N дегенди басып белгилейт. Бул негизи мугалимдик кесипти тандаган, ушунун баарын көрүп билип, таразалап, ошого көнө турган киши гана тандайт. Мисалы үчүн кээ бир ата-энебиз үйдө көзүбүздүн 2 бала, 3 балабызга бир аз чыдабай кетебиз. Биз мугалимдик кесипти тандаган себептүү биз кандай десек көнгөнбүз ошого. Биз ар бир баланын тилин таап, ар бир балага индивидуалдуу мамиле жасаганга аракет кылып, ар биринин ар кандай кыялдарын көтөрүп билип, ошого жакшы мамиле менен татыктуу билим берүүнүн үстүндө иштеп жүргөн чыгармачыл адамдар катары эмгектенип келебиз. Мугалим канчалык деңгээлде болсо, окуучу ошондон ашпайт экен. Бул жерде биринчи критерий катары билимдүү болуш керек мугалим, анан толеранттуу болуш керек. Окуучулардын кыялын, тилин түшүнүп, ошого жараша мамиле кыла тургандай. Былтыр болсо 2 жолу жогорулатуу, билимди жогорулатуу курстарынан өткөм. Бир канча илимий конференцияларга катышкам. 31 январда илимий эл аралык конференция болгон турат. Ошол жака мен чакыруу алганмын. Ал жерде доклад окуйм. 2 уулдун атасымын. Балдарым дагы ушул өзүм иштеген мектепте окушат. Улуусу 4-класс, кичүүсү 2-класс. Мен өзүм программист болгон себептүү мен балдарым мен каалабасам деле өзүнөн өзү компьютерге жакын болот экен. Бар атайын программалоо тилинин балдар үчүн жасалган, балдарга үйрөнүүгө оңой программа. Балам ошол программадан оюн түзүп чыкты. Бул мен үчүн абдан сыймыктана турган жетишкендиктердин бирөөсү. Ал оюн төмөндөгүчө болмокчу. Алмаларды жаап турат үстүнөн, астында чыны менен тосот. Ким канча алма тосса, ошончо упай топтойт. Ушул оюнду балам 4-класста түзүп чыкты. Ойлойм келечекте көптөгөн ийгиликтерди жаратат деп.
мен жана жогоруда Голландияга барып келдик деп айтып кеткен боюнча кыскача айтсам, бизди аябай таң калтырганда, бизди тосуп алганда мектептин үстүндө Кыргызстандын желегин илип коюштур. Вокзалдан тосуп алып атканда аяктын кишилери калпак менен тосуп алышты, калпак кийип. Биз мектепке киргенде экрандардан Кыргызстандын эң кооз жерлердин сүрөттөрү көрсөтүлүп турду. Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин мугалимдери ар бири өзүнүн предмети боюнча электрондук окуу китебин даярдашууда. Аларга окуу электрондук китебин даярдоо үчүн Санрав программасын толугу менен окутуп үйрөтүп, аларды кандай иш жүзүндө ашыруу керектиги жөнүндө ишти 1 жыл ичинде толук ишке ашырдым деп айтсам болот. Ошонун жыйынтыгында ар бир предметтик мугалим өзүнүн электрондук окуу китебин түзүп чыгышкан.